муногу жазуу жөнүндө айтпадыкпы. Бери дегенде биздин доордон 2000 жыл мурда жазылган деп атабыз. Бул кайсы жазма булак менен замандаш. Санскрит тилинде жазылган Рикведа, Авеста деген эки чоң жыйнак бар. Билесиз. Рикведа биздин доордон 1200-1400 жыл мурда санскрит тилинде жазылган деп маалымат бар. Санскрит тили Европа тилдеринин түп нускасы. Индо-Европа тилдеринин түп нускасы санскрит тили. Мына Жолдошбек Султанов Тибетте бир жыл кытайлар менен жашап, сизде бердиңизби бир жыл? Ооба. Ошо киши эки китеп жазган. Которгон. Санскрит тилинен. Ошо киши айтып атат. 30% сөздөр мазмуну бир дейт. Кыргызча эле. Кыргыздыкы санскриттик. Бул эмнени билдирет? Жакын эл болгон, жакын карым-катнашта болгон, тил аралашып, сөздөр бир болгон. Тиги Индо-Европа тилдеринин түп нускасы байыркы тил болсо, кыргыз ошо менен замандаш болуп атат. Ал эми жазууга келсек, Рикведа деген ыр жыйнакта ал жазуу түрүндө калганда. Биз муну китепти, бул көчүрмө. Бул китеп 1914 жылы басмадан чыккан, падышанын доорунда, Москва шаарында. Ким жазган? Чайковский деген тарыхчы жазган. Китептин аталышы Ари элдеринин мекени кай жерде болгон жана эмне үчүн алар мекенин тыштап кеткенге мажбур болгон. Эми бул өзүнчө чоң сөз. Мына кыргыздарга таандык экенин мынча жерин белгилеп койдум. Көрдүңүзбү? Мынча жер. Берге биз үчүн бир эле маалымат өтө маанилүү. 161 бет. Мына ошондо эмне деп жазып атат? Көл жээгинде Рикведа деген китепке шилтеме кылып атат. Ысык көлдүн жээгинде. Ысык көл жээгинде буруттар жашаган деп атат. Демек, кыргыз деген аттан мурун кыргыздар тарыхта элде бурут деп. Демек, агай, бу манжулардын убагында эле бурут делбей, андан мурда эле арийлердин убагында эле бурут деп аталган турбайбы? Бурут деп айтып атат. Анан бул киши өзүнүн чечмелеси, бул эл бийик тоолуу, аска зоодо гана жашайт. Төмөн түшпөйт. Ысыкты көтөрө албайт булар. Демек, булут дегенден анан бурут болгон турбайбы? Булут менен, бүркүт менен тең жүргөн эл, ошон үчүн булар бурут болуп аталган деп бул киши жазып атат. Бул кыргыз жазган жок, мен айткан жокмун. Муну Чайковский деген окмуштуу тарыхчы байыркы санскрит тилиндеги Рикведа деген ыр жыйнагын окуп туруп, анан мунугу маалыматты келтирип туруп, анан өзү айтып атат. Бул эл булут менен, бүркүт менен, ак карлуу чокуларда гана жашаган деп. Көрдүңүзбү кандай маалымат? Демек, мына бакабут жазуу нечен миң жыл мурда деп атат да. Ошондо санскрит жазуу менен замандаш жазуу болуп атат да. Биз эмне үчүн элибизге бул маалыматты айтпайбыз? Эмне үчүн сиз айтсаңыз, мен айтсак ишенбей атпайбы? Ишенбей жатат. Окумуштуулар эле бул айта берет деп коет да. Бирок муногу тарыхый булат, муногу мен жазган жокмун да. Туура. Муну орус жазып атат да. Тим более 100 жыл мурда. 100 жыл мурда. 1914-жылы жазып атат. 114 жыл мурда экен. Ушуну жазып атат. Бул маалымат, муногу маалымат менен дал келип атабы? Мына Санжирадагы маалымат. Бул айтып атпайбы? Кыргыз зар заман деген китеп нечен миң жыл өткөндөн кийин көнөрүп, эскирип, тытылып, кээ бир жерлерин чычкан жеп, кээ бир жерлери күйүп, ошон үчүн анын үстүнөн бир эле адам калган дейт, ошону окуу. Агай, анын үстүнө ал убакта кагаз болгон эмес, бул териге жазылган. Териге жазылган. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, чычкан жеп коет же отко тийип калат. Анан эң негизи ал убакта чын эле окуудан бака бут жазуу эл урунбай бөлөк тамгалар үстөмдүк кылып калган да. Анан айтып атпайбы? Аны окуган, билген бир эле киши калган деп атат.
633 yılları çın ele Bakavut жазуусун окуган адамдар биринчиден эле калган. Анан кийин окуйго араб тамга менен жазалып, кийин муундар окусун деп атпайбы? Мына баары дал келип атат. Чайковский, Ригведа, Санскрит, анан кийин муногу маалымат. Мен бир эле бетти чечмелеп атам. А калгандарын дагы кенен сөз кылабыз. Илимий маалымат менен дал келген. Bunu da çetke koyup koyayım, bunu da çetke koyup koyayım.